Şamalda iskira çıkıp da çars деп. Geçe can çarçında iskira çıkıp üydün esi vardı. Üyüm birdeke bolsa sen төлөйсүң dedi. Men бұл үйді төлеп бере албайм. Маданбек Карабеков жана анын кошуналары өздөрү турган көчөгө электр энергиясын жеткирүү үчүн бул электр мамычадагы зымдарды 4 жыл мурда орнотушкан. Учурда зымдардын бири ылдый түшүп, бул үйгө кооптуу абал жаратып калды. Эми Карабековдун коңшусу тез арада көйгөйдү чечпесе, кокустук боло турган болсо, бардык чыгым анын мойнунда болоорун айткан. Zımdar kırışanın üstüne tiyip kalıp iskira çıkıp ötedi. Şundan 50 başıga bardım. 50 başıga varıp aytsam, načaldigimle söyleşip koydum. Saat 8'de gelip elektrikleri de aparsan tartıp beret dedi. Ana sağırla 8'de bardım. Brigada geldi. Gelip durup, nerede düştü? Jaş baldar eken düşüp durup, patstansanı öçürüp gel dedi. Mena dopusk yok örgü girişke, patstansanı. Mende dopusk yok desem balaşı olaylı dedi. 1,5 ming so'm beresin zımdı tartağız dedi. Abidine bolup kettim, aytdim 500 so'm berem dedim. Nemesi uşu kılgan kılığı, uşu жақсы iştep atkan жаштардын betine köşüp alıp kalıp atdı da bu öte mağa abidine bolup ketти. Ana sizlerge karılışka turu geldi. Buna zım biröөнүн үйüne düşüp durat. Odan iskira çıkıp güyüp ketse, ol uyga kim жооп берет? Şamal bolgon sayin iskira çıkıp atdı o yerden. Ökmet alıp berip el öz küçü менен койгон. Подстанция ham bizdiki. Собственный подстанцияны өткөзүп бергенбиз. Bir жигит алып берген, айылыма подстанция деп. Анан шунча неме болгондон кийин дагы эле ушундай болуп туруп, дагы эле өзүнүкү деп туруп таштабаса кайдыкер карап, бирөөнүн үйү өрттөнүп кетсе ким жооп берет? Айыл тургундары ушул күнгө чейин электр энергиясына байланыштуу бир топ суроолорго жооп ала албай келишет. Мисалы тендердин негизинде же өкмөттүн жардамы менен берилген зым мамычаларын орнотууда электр кызматкерлери эмненин негизинде бааларды коюп жатат деген суроонун жообун билсек дешет. Биздин талабыбыз эми ушу электриктерден так маалымат уккузу келип атат да. Подстанция коюлган. Ал подстанцияны дагы электриктер койгон эмес, элдин күчү менен коюлган. Ошол подстанция алардын карамагына карайт дагы, ушу турган столболор, линиялар алардын карамагына карабайт экен. Себеби мына кечеги эле шамалдарда бир үйгө зыян тийип аткандан ошону оңдоп бериңиздер деп сурансак, специалисттери келди дагы коммерческий бир столбого чыгып түшүшү 1,5 миң деп баалап атышат. Официально өздөрү чек алып келет 350 сом деп. Ал светтин акчасын төлөбөгөндөрдүн зымын үзөт да. Ошого 350 сом официально төлөйбүз дагы, эмне үчүн ошол эле столбого бир чыгып түшүшү 1,5 миң. Эмне үчүн коммерческий. Андан кийин бул линия менен столбо аларга карабаса кимге карайт? Бизге ошону тактап бериңиздерчи. Андан сырткары мына акча төлөбөгөндөрдү эскертет, чын эскертет. Сөзсүз эле ошону чыгып үзүш керекпи? Үзбөй туруп эле ошону бир чечимге келсек болот го. Бизге ошону сөзсүз үзүлүш керек деген жерин. Андан сырткары ушу столбого чыгып түшкөндүн мейли установкасы канча турат? Ошонун ишти ким аткарыш керек? Элдин, көчөнүн, элинин мойнунда эмне жумуш? Ошолорду бизге тактап берсин. Себеби мына столболорду коюш, ушу көчөдө эле алмаштырыш 50 миңге бааланган 4-5 столбо. Буга чейин да азыр начальник башка, ага претензия жок, буга чейинки начальниктер. Бирок рабочийлер ошолор окшойт. Анан эмненин негизинде 50 миң деп баа коюшту. Башка жерге барып айтсак 3,5 миңден установка болсо, 7 миңден эсептегенде деле мисалы 3,5 миң установка болсун, 3,5 миң зымын тартсын, мейли. Ошондо деле 500 столбон 35 миң акча болот го. 50 миңди каяктан алып атышат? Бизге 50 миң деген баасын көрсөтүп беришсин. Эмненин негизинде бизге ошол бааны коюп атышат? Бул суроолорго жооп алуу үчүн аталган айылдагы аймактык электр энергиясынын жетекчиси Марат Галуулуна барганыбызда жумуш ордунда жок болуп чыкты. Телефон аркылуу байланышканыбызда суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.